25 февраль күнү Бишкек шаарынын 4-төрөтүүндө 4 эм жарыкка келди. Алардын 3-өсү кыз, бири уул бала. Учурда ымыркайлар бардык жактан камкордукка алынып, дарыгерлердин көзөмөлүндө. 25 февралда таңкы саат 4:40 өткөндө бизде 4 эм төрөлдү. Ал балдардын акыбалдары, балдардын жумасына жараша, срок гестации ошого жараша акыбалдары оор 31 жумада 4 эм төрөлдү. Алардын ичинен 3-өсү кыз, бирөөсү эркек бала 1 килограмм 470 грамм, биринчи кыздын салмагы, экинчи кыздын салмагы 1 килограмм 400, үчүнчүсү уул бала, ал 1 килограмм 750, төртүнчүсү дагы кыз 1 килограмм 420 грамм. Аралыктары 1 минутадан кесар жолу менен жарык дүйнөгө келишти. Балдардын акыбалдары азырынча оор, дем алуу органдары тараптан бир аз кыйналган жактары бар балдардын. Ал эми 4 эгиздин ата-энесинин биринчи көргөн наристелери болгондуктан кубанычтарында чек жок. Биз дагы ошол 4 жылдан бери балалуу боло албай жүрдүк. Анан ар кандай эмелер болот экен арасындачы. Анан бала күтүү деген аябай эме болот экен. Анан ошо больницаларга бардык, врачтар менен кеңешип көрдүк. Анан ошол немеси чыкты. Анан буюрса жакшы, ошо ушинтип бүгүнкү күнү бактылуумун деп элестетем да. Буга чейин өзүдөн билгенсиздерби 4 эм экенин же? Билгенбиз буга чейин. Ошо 3 айында билинип калганда. Анан жок, экинчи айында ошо 1ден, 2ден, 3дөн болуп, анан 3дөн болуп, 4дөн болуп анан билинип калды. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деген кайненеси да дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы. Эртеңден бери аябай 5-6 саат толгонуп, жакшы эле нерселерди не кылып койдук. Анан биринчиден ушул жерге келинип жаткандан баштап эле врачтар ыраазымын да. Вообще бир дагы эме кылбай, үстүндө ушундай үйрүлүп түшүп, өз баласындай карады да. Буларга мен ушу чоң эмес, мен ыраазычылыгымды билдирип кетем. Анан кийин Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 3 уул, 3 кыз, 1 уулду Кудайым берип атат да. Анан аябай толкунданып атабыз, жакшы буюрса, баары сонун, келиндин дагы акыбалы жакшы, балдардын да акыбалы жакшы, кирип чыктык көрүп атабыз. Бизде мындан артык ата-энеге кубаныч жок болуш керек. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.